Мамлекеттик резиденцияда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултайы болду. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан келишкен судьялар Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин, күч структураларынын, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, сот ардагерлеринин, адвокаттардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү иш-чара сот системасы үчүн эле эмес, бүткүл өлкө үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн маанилүү окуя экендигин айтты. Анткени сот системасы судьялардын профессионалдык ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү гана эмес, өлкөнүн, анын миллиондогон жарандарынын тагдырына түздөн түз таасир этүүчү мамлекеттик институт. Андыктан азыркы сот системасынын алдында турган маанилүү милдеттерди терең талдап, соттор тууралуу айтылып жүргөн көйгөйлөрдү жоюу жолдорун аныктап, бүгүнкү курултайды конструктивдүү өткөрүү зарыл. Сот тутумундагы сот адилеттигинин ачык айкындыгынын жогорулатуу, судьялардын статусун жана көз карандысыздыгынын кепилдиктерин бекемдөө, сот өндүрүшүнүн процессуалдык жана материалдык укук ченемдерин оптималдаштыруу, мунун баары абдан маанилүү. Ошого байланыштуу сиздерге жемиштүү иш, реалдуу жана маанилүү чечимдерди кабыл алууну каалаймын. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков өз сөзүндө коомчулуктун сотторго айтылып жаткан сын пикирлерин моюнга алуу менен айрым учурларда бир жактуу каралоо болуп, соттордун ишине болгон кийлигүүчүлөргө реалдуу бөгөт коюу керек экендигин айтты. Азыркы кезде сотторду түйшөйткөн чоң көйгөйлөрдүн бири ишти кароонун айлап, жылдап, мыйзамсыз созуу же болбосо негизсиз токтотуу болуп жатат. Буга сөзсүз бөгөт коюлат. Тез аранын ичинде мындай мүчүлүктөрдүн келип чыгышынын себептери боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп, мыйзам бузууларга жол берген соттордун жоопкерчиликтерин карайбыз. Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, ар бир судья акыйкаттан тайбаган, кара кылды какчарган, калыс жана адилеттүү болушун каалады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сот тутумун өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн бир катар судьяларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Курултайдын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин аткарган иши боюнча маалымат берилип, аталган кеңештин жаңы курамы шайланды. Кыргыз Республикасынын судьяларынын курултайынын резолюциясы кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жана Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин ведомстволук сыйлыктары сот тутумунун бир катар кызматкерлерине ыйгарылды.